Ардактуу көрөрман, НТС телеканалы таңшоула берүүсү өз эфирин улантууда. Ал эми бизде бүгүн студиябызда конокторубуз бар. Кыргыз эл артисти Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, Манас орденинин ээси, түрк дүйнөсүнүн сыймыгы, Түрксойдун алтын медалынын ээси Замирбек Үсөнбаевдин чыгармачылыгынын 55 жылдыгына арналган өрнөктүү элден ак бата алып, өнөргө болду аталык аталышындагы салтанаттуу кече уюштурулуп, ушул иш-чара болуп өткөнү турат. Дал ушул боюнча биздин студиябызга келип калган конокторубуз бар. Ал эми конокторубуз болсо Кыргыз Республикасынын эл акыны Азамат Болгонбаев жана Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, манасчы Самат Көчөрбаев агаларыбыз бизде бүгүн конокко келди. Саламатсыздарбы? Кош келдиңиздер. Кандай келип алдыңыздар? Жакшы, рахмат. Сөздүн башында эле ушул иш-чара боюнча сүйлөшөлү. Кененирээк маалымат берип өтсөңүз. Иш-чара тууралуу айта турган болсок, жогоруда сиз айткандай, биздин устатыбыз мына Саматтын дагы анан бул жерге студияга келбеген көптөгөн өнөр постору бар. Ошол кишилердин устаттан мурун дагы ошол кыргыз элинин байыркы көөнө өнөрүн алып жүргөн заманыбыздын залкары улуу акындардын көч башы. Мен дайыма Замирбек агайды алтын көпүрө деп айтам. Себеби алтын көпүрө деп айткан себебим байыркы Рамандын Ырчуулунан баштап, андан берки Арстанбек биз угуп калган. Андан берки Токтогул жеңи жок Барпылардын, Эшмамбеттердин, андан берки Исмайыл Токтоналылардын, ортодогу Осмонкул Алымкулдардын, ошол акындардын доорун жүрөгүнө сактап, көөдөнүнө уютуп, анан ушул биздин 21-кылымга өткөрүп берген бирден бир залкарлардын бири, ушул көзү тирүү залкарлардын бири бул Замирбек агайыбыз деп айтам. Замирбек агайыбыздын чыгармачылыгына мына быйыл туура 55 жыл болгон экен. Кыргыз эли жакшы билет. Замирбек агай бул биринчиден ошол кыргыздын улуу өнөрүнүн алып жүрүүчүсү, экинчиден ушул Токтогулдун шакирти, улуу Алымкулдун баласы. Замирбек агайыбыздын, Замирбек устатыбыздын апасы Назима апа дагы ушул элдик озеки чыгармачылыкты алып жүргөн, акындык өнөрдүн дараметин билген, акындык өнөрдүн касиетин билген улуу сөзмөр киши болгон. Мына ошол атасынын өткөн өнөр ошол апасы аркылуу касиет болуп ошол жүрөгүнө орногон адам. Бул биринчиден. Экинчиден айта турган болсок, ошол касиеттерди ошол азыркы кездеги мына биздин акындарыбыз тиги Рахматулла Козукеев агабыздан баштаган эл акыны. Андан берки бир топ акындарды тарбиялаган улуу устат. Анан кийинки заманда ушул мына элибиздин эмгек сиңирген артисти Өмүрзак Кайыпов баштаган. Андан берки акындар, дастанчылар, манасчылар бир тобунун өнөрпоздору. Анан эң негизгиси ушул биздин доордун, биздин мезгилдин, биздин учурдун залкарлары болгон Ашырал атанын, Тууганбай атанын, Эстебес атабыздын эң негизгиси Көкүрөк Күчүк Замандаш агайыбыз. Мына бүгүн 70-тин кырынан ашып чыгармачылыгына 55 жылдыгы боло турган учур болуп калды. Мына Кудай буйрса 20-ноябрда биздин улуттук филармонияда ушул агай көп жыл өмүрүн берген, ошол филармонияда чоң мамлекеттик деңгээлде иш-чара өткөн турат. Кудай буйрса бул иш-чаранын демилгенин сап башында ошол Кыргыз улуттук манас театры турат. Самат дагы, мен дагы ошол жерде чогуу эмгек кылабыз. Ошол жердин көч башы болуп турган Замирбек агайыбыз Кудай буйрса ушул мамлекеттик деңгээлде ушул агайыбыздын чыгармачылыгынын 55 жылдыгын Кудай буйрса демилге кылып өткөргөнү турабыз буйрса. Дал ушул иш-чара боюнча сиз дагы өзүңүздүн оюңузду айтып өтпөсөңүз болобуз. Устатыбыз жөнүндө ар дайым биз сыймыктануу менен, толкундануу менен айтабыз. Анткени устаттын жалпы эле ушул айтуучулук өнөргө, анын ичинде төкмакындык, дастанчылык өнөргө жана аларды ушул жаатта өнөр посторду тарбиялоо, башкача айтканда педагогикалык устаттык ишмердүүлүк боюнча агайдын эмгеги чоң. Керек болсо 90-жылдардын баш жагынан баштап эле ушул акындар чыгармачылыгы, дастанчылар темасында атайын бир нече жагдайларда маселелерди көтөрүп, 97-жылдары атайын Проондун колдоосу менен төкмакындар жана манасчылар ассоциациясы түзүлүп, ошол ассоциацияга президент болуп,
башкача айтканда эң алгачкы Кыргызстан боюнча манасчы, дастанчы, төкмакындардын башын бириктирип, ошо жерде устат шакирт өнөр каналарын уюштуруп иш баштаган киши. Кызыгы ушу Азакем экөөбүз да ошол иш-чаралар аркылуу таанышкан экенбиз, 97-жылы. 97-жылы таанышкан. Башталган 98 фестиваль болду да. Ошол мамлекеттик ишинен тышкары, башкача айтканда улуттук филармонияда эл шайлар тобунун жаңы курамы менен 90-жылдардын башында дагы кайрадан түптөп, анан ошол жерде эмгектенген, жалпысынан 45 жыл дээрлик 45 жыл улуттук филармонияда эмгектенди. Андан кийин Бүйсара Бейшнали атындагы Маданият жана искусство университети азыр, ал кезде институт болчу. Мына Азамат акелер башында туруп, Азаматка чейин Өмүрзак Кайыпов агалар окуду, ошол Замирбек Өксөнбаевдин колунда. Андан кийин мына мен окудум, Алы Туткучев окуду, башкача айтканда дипломдуу дастанчы, дипломдуу акын кылып окуу жайдан дагы тарбиялаган бир устаттык өзгөчөлүгү бар десек болот. Мына жакында 20-сында Кудай буйруса улуттук филармонияда чоң өкмөттүк деңгээлде Замирбек Өксөнбаев устатыбыздын чыгармачылыгынын 75 жылдыгы өткөнү турат. Сонун дал ушул иш-чарага катышуучулар ал жакта боло турчу нерселер жөнүндө айтып өтсөңүздөр. Жалпы ушул мен Саматтын сөзүн улай айтып анан концертке иш-чарага өтөйүн. Биз окуу жайды баса белгилеп айтып атканыбыз, баягы 90-жылдарга чейин биз башка доордо жашаганбыз да, ал учурларда. Бул улуттук өнөргө, улуттук маданиятка, улуттук искусствого мындай баягы таасым көңүл бурула берген эмес да. Биздин баягы ал кезде көңүлдөн мурундагы атайын окуу жайларда окутулган эмес. Анан ушул кишилердин ошол кездеги Асанбек Асакеевич, ошол кездеги Насыр Давлесов агайларыбыз, анан ошол катарында Замирбек агайыбыз, бул кишилер кафедра түзгөн атайын, жана ошол кафедрада көп жыл ушул бизди өнөргө аралаштырды дагы. Ал эми иш-чара тууралуу айта турган болсок, мынакей Замирбек агайдын эң негизги ошол жогоруда айткан Рахматулла Козыкеев агабыз баштаган шакирттери. Биздин Амантай Кутманалиев эл акыны баштаган, дагы бир топ каргадай кийинки Кубат Тукешевке чейинки шакирттери, балдары артындагы урпактары да мындайча айтканда өнөрдөгү. Ошолордун баары дагы агайдын ошол мааракесин жар салып ырдашат, Кудай буйруса. Анан эң негизгиси ушул Өмүрзак агай баштаган, Самат мырза баштаган шакирттери дастанчылык өнөрдү, айтуучулук өнөрдү алып жүргөн балдар. Ошол Замирбек агай деген бул баягы ашыктык арман ырларынын кийинки доордо баягы ошол оош кийиш мезгилде жараткан, кайра жараткан бир новаторлук жагы да бар да. Бул Көк сулуу, ошол эле Көзал кыз, ошол эле дагы башка чыгармаларды ошол тетиги түпкүрдө жаткан классикалык сөздөрдү алып кийинки бизге ыр кылып жараткан да. Анан ошол Көк сулуу, Көзал кыз баштаган чыгармаларды катар кийинки шакирттерине чейин катар тизилип алып ырдашат. Ошол акындардын катарында казактан келген акындар болот, куттуктап айткан. Себеби деген ушул казак-кыргыз ортосу замкем өтө көп даанакер болгон, чындап келгенде ушул өнөрдө. Андан кийин Замирбек агайдын ушул оон жарата калып жүргөн жагдайлар абдан көп. Маселен, Байдылда Сарнагойдун сөзүнө жазылган ыры бар, башка дагы бир топ залкарлардын сөзүнө жазылган оондор бар. Ошолорду биздин бир топ аткаруучуларыбыз ырдайт. Кудай буйруса ушул бүгүн мамлекеттик деңгээлде жетекчилерибиз келип замкеме куттуктоо сөзүн айтышат. Биздин даанышман аксакалдарыбыз куттуктоо сөзүн айтышат. Айтор кыскасы ошол Замирбек агабыздын бейнесин, Замирбек агайыбыздын ажарын ача турган, Кудай буйруса, бир чоң бир руханий салтанат болгон атат. Эми албетте руханий салтанаттар, руханий иш-чаралар Кыргызда көп эле болуп келе жатат. Бирок Замирбек агайыбыз бирден бир өнөр адам. Себеби Замирбек агай коомдук иштерде да новаторлук кылган. Жогоруда Самат мырза айтып өттү, бул ошол 97-жылдары, 96-жылдары атайын эл аралык ассоциация түзүп ошол иштерди колго алган. Андан кийин мына бир топ иштердин баары өзгөчө ушул шакирт таптоо жагында, атайын дипломдуу шакирттерин таптоо жагында дагы бир топ иштерди аткарган да. Ошондуктан Кудай буйруса иш-чара. Анткени мен муну так кесе айта алам. Замирбек агай кыргыз маданиятынын, кыргыздын нак искусствосунун бирден бир алып жүрүүчүсү да. Себеби
театр жанрында, башка классикалык музыка жанрында, башка адабиятта дейбизби, башка бир өнөрдүн бир башка өңүрлөрүндө өнөрдү алып жүргөн кыргыздын аксакалдары, аталар, апалар Кудайга шүгүр бир кыйла бар, бирок ушул элдик ооз эки чыгармачылыкта, анын ичинде Төкмө акындык өнөрдө ушул бирден бир адам бул кыргыздын маданиятын алып жүргөн, ушул кыргыздын баатырлыгына тете, кыргыздын эл баатырлыгына тете бирден бир ушул Замирбек Үсөнбаев агайыбыз да. Биз бул кишини дайыма пир тутабыз, биз бул кишини ыйык тутабыз. Анткени ушул деги эле өзү турмуш, дүйнө, аалам ош кыйыш мезгилде дем руханий жагын ала турган болсок, башка жагын карабаганда да, бирок ошондой руханий жолду алып келе жаткан бирден бир залкырларыбыздын бири. Кудай буйрса, иш чарасында мына Самат мырза өзү баш болуп баарыбыз этектеп чуркап жүрөбүз. Кудай буйрса бир өзгөчө руханий кече болот деген оюбуз бар буйрса. Сон анан бул жакта кече болот, кече болгондон кийин 19-дагы сынак болот, Сынак болот. Мына Самат мырза жакшы айтып өтөт. Сынак анткени агайдын бул бир нерсеге токтолуп турган, Саматка сөз берейин. Биз баарыбыз окуу жайга тапшырганда ошол эле Өмүрзак агабыз биздин баягы алдыда жүргөн. Андан бизден арткылар деле эң биринчи жолу окуу жайга 17, 18, 14, 15 жашыңда келесиң да. Ошо Замирбек агай аткарган чыгармаларды аткарып келет да. Сөзсүз Көксулууну аткарып келет, сөзсүз Көзал кызды аткарып келет, сөзсүз ошол Замирбек агай аткарган термелерди аткарып келет. Анан баарыбыз ошентип баягы Замикемдин адреси менен келебиз да, түз элечи. Анан эл ичинде аткаруучуларга ошондуктан мына Самат мырза өзү демилге кылып былтырдан баштап эле Дастанчы фондун түзүшкөн Саматтар ошол өнөрдү улайыл деп. Анан ошол конкурс уюштуруп атат. Самат мырза бул жагын кенен айтып берет. Замирбек Үсөнбаев атабыздын автордук чыгармалары жана репертуарындагы чыгармалар арасында республикалык кароосуна экинчи жолу өткөн атат. Учурдан пайдаланып, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине министрибиз Алтынбек Аскаровичке ыраазычылык айтсак болот. Анткени ошол Байге фондун толугу менен министрлик каржылап, былтыр өткөндө ошол министр өзү барып катышып, бул конкурс салтка айланып жылга өткөрүлөт деп убада берди эле. Ошол убада боюнча быйыл дагы ошол кароосунага өткөнүп жатат. Башкача айтканда Замирбек устатыбыз аткарып кеткен чыгармалардын, жаратып кеткен чыгармалардын баардыгын аткарган өнөр посттор арасында. Ошол жаштардан Замирбек Үсөнбаев устатыбыздын жолун улаган, ошол кишинин өнөрүн алып жүрүүчүлөр, башкача айтканда ошол салттуу музыкалык искусствонун ичинде да бир нече жанрларга бөлүнөт. Ошонун ичинде ошол терме санат насыяттарларын, айтыштарын, жоктоолорун, арноолорду жана ошондой эле дастандарды аткарган аткаруучулар арасында 1 миллион байге сайылып кароосуна өткөрүлүп жатат. 19 ноябрда Кыргыз улуттук Манас театрында өтөт. Бул иш чаранын өтүшүнүн бирден бир себеби бизде өзүңүздөр көрө билип тургандай, ушул колуна комуз кармаган өнөр посттордун көпчүлүгү жана обондуу, лирикалык, куплеттик формадагы чыгармаларга бир көбүрөөк ыктаганын байкап калабыз да. Биздин максат ошолорду көлөмдүү жанагындай эскерүүлөрдү, айтыштарды, жоктоолорду, терме санаттарды аткарып, башкача айтканда илгерки Алымкул, Калык, Осмонкул, Эшмамбет, андан берки Эстебес, Ашыралы, Туганбай, Замирбек аталардын жолунда, багытында ушу көлөмдүү чыгармаларды мааниси бир терең, философиялык мааниси бар терме санаттарды элге жеткизсе деген ниетте өткөрүп жатабыз. Былтыркы жылы өтүп, бир өзгөчө бийик деңгээлде өткөрүлгөн. Былтыркы жылдан быйыл айырмасы кароосуна актын. Былтыркы жылы байгелүү орундарга жеткен өнөр постторду быйыл конкурска катыштырбай четтетип атабыз. Анткени андан кийинки өнөр постторго бир жол ачылсын, жаңы сымдар чыксын деген максатта. Экинчиден, былтыр чыгармалардын ар биринин салмагы, өзүнүн орду болот да. Былтыр тандоо туруна келгенде көпчүлүгү ошол обондуу ырларынан Ашыкмын, Өзүң бил, ошол эле Кечирип кой деген чыгармаларын, же болбосо көлөмдүү ашыктык арман ырларынын бир эң көлөм кичинекей формасы болгон ошол Көз алгыс деген чыгармаларды көп ырдаган да, аябай.
анткени көбүнчө ошону билип анан ошого босого да бул ошол чыгармачылыкка Замирбек Үсөнбаевдин чыгармачылыгын аттайт да. Анан биз быйыл конкурстун бир аз татаалыраак талабын максат кылып ушул чыгармаларды тандоо турунда эмес, экинчи, үчүнчү турунда ырданга болот деп бир чектөө киргиздик. Башкача айтканда быйыл да катышуучулардын саны көп катталып, катышам дегендердин, телефон чалып сурагандардын быйыл дагы Замирбек Үсөнбаевдин ушул иш-чарасын жакшы өткөзүп алсак, кийинки жылдары биз ушул конкурсту Замирбек Үсөнбаевка гана чектебестен бүтүндөй аткаруучулар, бүтүндөй дастанчылык, санатчылык өнөргө bir багыт алдырып, ошол Замирбек Үсөнбаев атабыздын чыгармаларын бир бөлүгүнө, башкача айтканда бир туруна коюп, калган чыгармаларына дагы кенен башка чыгармаларды аткарууга бир мүмкүнчүлүк берип, келечекте Замирбек Үсөнбаев атындагы дастанчылардын, санатчылардын төкмакын башкача айтканда ошол санат, насият, терме айтыштарды аткаруучулар арасында бир чоң кароосунак туруктуу салтка айланып өтө турган кароосунак айландыралы деген ниетибиз бар. Сондан соң анан бул негизи улуттук Манас театрынын демилгесинде уюштурулуп жаткан сынак иш-чара, ошол жөнүндө да айтып өтсөңүздөр. Демилгени кылып аткан бул улуттук Манас театры себеби деген азыркы учурда ошол кыргыздын айтуучулук өнөрү, элдик озегиз чыгармачылыгынын негизги жүгүн көтөрүп аткан ушул Манас театры. Анан Замирбек агай эми көп жыл убактысын филармонияга арнады, бирок агай филармонияга иштесе деле жарашат. Анткени ошол жердин касиети, ошол жердин куту агайда. Бирок тилекке каршы эми ар кандай себептер менен ал нерсе орун албаган кийинки учурларда. Бирок ушул биздин театрдын көч башы болуп, себеби иштин башында ушул руханий адамдар баштап кетиш керек да. Мына ошол жерде азыр биздин жетекчибиз, кыргыздын таланттуу манасчы уулу Азиз Биймырза уулу демилге кылып ошол Замирбек агай биздин театрыбыздын башында турсун деп азыр агай театрдын аксакалы. Кудай буюрса, иш-чараларыбыз абдан тыгыз, чындап келгенде иш-чараларыбыз абдан тыгыз. Мына Кудай буюрса эртең 18 ноябрда Тогуз Тороодо айтыш өтөт, Саймалуу ташка арналган, ошол жердин дөөлөтүнө арналган. Андан кийин мынакей ушул 19-20 андан аркы күндөрү дагы ушул Замирбек агайдын чыгармачылыгынын 55 жылдыгына арналган атайын жумалык кылып өзүбүзчө иш-чараларыбыз дагы бар, баягы жеке дегендей. Ошолордун баардыгын Кудай буюрса ийгиликтүү деңгээлде өткөрсөк, 27 ноябрда кыргыздын залкар акыны мына ушул Замирбек агайдын атасы Алымкул атанын эң жакын курдаш замандашы Калык Акиев атабыздын 140 жылдыгына арналган республикалык айтыш өткөргөн турабыз Манас театры ушул демилге кылып, мына Калык атабыздыкын Жумгал райондук администрациясы менен, Саймалуу ташта болсо ушул Тогуз Тороо райондук администрациясы менен. Айтор мына ушул Замирбек агайыбыз башыбызда турса эле, кашыбызда акылын айтып, насаатын айтып, Кудай буюрса мындай иш-чаралар көп. Манас театрынын ушул чыгармачылыкка байланыштуу Айтор эл аралык иштерин булардын баарын эми азыр айтып жетишпейбиз. Кудай буюрса пландарыбыз да көп, планга коюлган иш-чараларыбыз да көп. Кудай буюрса өзүнүн жолу менен өтүп атат буюрса. Сонун эми биздин убактыбыз дагы соңуна келип баратат. Дал ушул иш-чара боюнча болобу, сынак боюнча болобу, өз оюңуздарды сиздерге микрофон берели, өз кеп кеңештериңиздерди айтып өтүңүз. Жогорудагы Азамат мырзанын оюн улап, чындап эле Манас театры өзгөчө бир жаңы уюштурулгандыгына байланыштуу, ошол эле учурда буга чейин айтуучулук өнөргө мынчалык бир шарт түзүлбөгөндүгү, анан баарыбыздын башыбыз бириккендигинен улам бир эри шаркак дастанчылар, манасчылар, төкмакындар болуп бир чоң иш-чараларды өткөргөнгө аракет кылып атабыз. Албетте азыр эми атайын имарат болбогондон кийин жакында салынып атат. Кудай буюрса мындан да жакшы иштер болот деп ойлойбуз. Эң негизгиси төкмакын, манасчы, дастанчы, анан улуттук музыканын алып жүрүүчүлөрү биргеликте бир жерде чапатырмак иш кылып атканы бул буга чейинки айтуучулук өнөргө болгон мамилеге салыштырмалуу абдан кубандырат. Анткени жогоруда айткан Замирбек Үсөнбаев гана эмес, аксакалдардан, дастанчылардан Жолболду Алыбаев атабыз башыбызда туруп атат. Бизге насаатчы, ошол жерде жалпы музыка жаатында бир өзгөчө орду бар Түгөлбай Токтогулович Казаков агабыз.
музыка, салттуу музыка жаатында Нурланбек Нышанов атабыз. Акындар жаатында Рахматулла Козукеев, ошол эле Табыл Дактанов атабыз. Манашчылардын көч башында Назаркул атабыз баштаган залкарларыбыз турганда, биз ошолордун деми менен, ошолордун жол көрсөтүүсү менен дагы көптөгөн иштерди жасайбыз деп ойлойм. Мына келе жаткан иш-чарабыз жакшы өтсүн. Дагы бир жолу 20-ноябрда саат 18:00-дө Кыргыз улуттук филармониясында Замирбек Үсөнбаевдин чыгармачылыгынын 55 жылдыгындагы 55 жылдыгына арналган өкмөттүк деңгээлде чоң иш-чарага баарыңыздарды чакырабыз. Сонун Азамат мырза, сиз дагы кошумчалай өтүңүз. Агайга агайдын чыгармачылыгына 55 жыл болуп турат. Ошол сынакка катышкан жалпы жаштарга ийгилик каалайбыз албетте. Кудай буюрса кечебиз өзгөчө өтөт. Сөзүмдүн аягын Кыргыздын даанышманы, Кыргыздын биздин доордогу Айкөлү Чыңгыз атабыздын сөзү менен жыйынтыктагым келет. Чыңгыз атабыз айтат: ал кемдин үйүнө барсак бир кичинекей кара бала комузун кармап ойноп жүрчү эле. Көрсө ошол Замирбек экен. Азыр Замирбексиз Кыргыздын мамлекетин да, Кыргыздын улутун дагы, Кыргыздын майрамын да, Кыргыздын салтанатын дагы элестетүү мүмкүн эмес. Анын сыңарындай ошол кыргыз руханиятын Замирбек агайсы элестетүү мүмкүн эмес. Агайыбыз 100 жашасын, агайыбыз руханияттын көч башы болуп, оорубай ден соолукта болсун. Биз агайдын иш-чараларын өткөрүп эле жүрө берели, Кудай буйрса. Амин дейли. Албетте сиздердин чыгармачылыгыңыздарга дагы ийгилик каалайбыз. Албетте бул иш-чаранын жүрүшүнө дагы, сынактын өтүп кетишине дагы чоң албан албан жетишкендиктерди каалап өтөбүз. Жана албетте сиздердин өзүңүздөрдүн үй бүлөлүк жетишкендиктерди, үй бүлөлүк бакыттарды каалайбыз. Сиздердин келип бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахматыбызды айтабыз. Ал эми биз эфирибизди улантабыз. Алдыда бизде кухня, андан кийин кайра жолугушканча салыстуу айтыңыздар.